Грузиянын Тбилиси шаарында 13-июнь күнү нөшөрлөп жааган жаандан улам турак жайларды суу каптады. Анда 10дон ашуун адам каза болуп, 25ке жакыны дайынсыз болууда. Учурда куткаруучулар тарабынан издөө иштери жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымдагандай, селдин кесепетинен шаарда жайгашкан зоопарк талкаланып, жапайы жырткыч жаныбарлар качып кетишкен. Азыркы тапта шаар аймагында канча жаныбар эркиндикте жүргөнү белгисиз. Малайзияда АИ-95 күйүүчү майын ташып бараткан кеме жоголду. Ал Малакка шаарынан Куантанды көздөй бараткан. Жергиликтүү Стар маалымат агенттигинин маалымдагандай, кемеде 20дан ашуун киши болгон. Алардын 16сы Малайзиянын, 5-и Индонезиянын жана Мьянманын жарандары. Жүк ташуучу кеме 11-июнь күнү радардан көрүнбөй калган. Учурда суунун 20 чакырым аралыгы куткаруучулар тарабынан курчоого алынып, издөө иштери жүргүзүлүүдө. Тынч океанды жалгыз сүзүп өтүүгө чыккан америкалык Соня Баунштейн артка кайтты. Океанды жалгыз багындырган тарыхтагы биринчи аял болууну максат кылган Сонянын кемеси башкаруусун жоготуп, суу бетине чыккандан 1 жума өткөн соң япониялык куткаруучулар тарабынан жээкке кайтарылган. Баунштейндин айтуусунда аба ырайынын начарлыгы чоң тоскоолдуктарды жаратты. 6 айга пландаган жолу 7 күндө аягына чыккан. Эскерте кетсек, 2013-жылы океанды басып өтүүгө камынган Сара Аутен аттуу аял да 149 күндө артка кайткан болчу.